Министр Дастан Догоев кызматтан кетүү арызын жазды. Санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев кызматтан кетүү тууралуу арызын жазды. Бул тууралуу Кактус медиа өздүк булактарына таянып билдирди. Маалыматка ылайык, Догоевдин кызматтан кетүүсүнө өлкөгө мобилдик телефондорду алып келүүдө милдеттүү түрдө каттоо тууралуу мыйзамдын татаалдыгы себеп болгон. Анын ордуна Таалайбек Байтереков министр болушу айтылган. Саясаттануучу Шерадил Бактыгулов президенттин жана өкмөттүн 1 жыл ичиндеги ишине баа берди. Анын айтымында өлкө өнүгүү жолуна ишенимдүү баратат. Ушул убакка чейинки бардык президенттер элге чыгып отчет берген эмес, жөн гана кайрылуу жасап, маалымат берүү иретинде сүйлөп келишчү. Бийликтин жалгыз ээси болуп эсептелинген эл алдында жасалган иштер тууралуу отчет берүү дегенди таптакыр көргөн эмеспиз. Азыркы маалда өз көйгөйлөрүн чече албай жаткан карапайым калк айылына, регионуна байланыштуу маселелерди президент менен жолугушууда ачык айрым айта алат. Мындай көрүнүштөр министрлер менен ведомстволордун ишинин негизине айланып калды. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду аркылуу бизнес долбоорлорду түз каржылоо механизмдери иштей баштады. Ортомчу банктардын кийлигишүүсүз жүрүп жаткан бул аракеттер бизнес өкүлдөрүнүн ишин кыйла оңойлотууда. Бул жылдын ичиндеги 11 айда Кыргызстандын бюджетине 162 миллиард сом чогулду. Буга чейинки 5 жылдык убакыт арасындагы эң чоң көрсөткүч 148 миллиард болчу. Президент берген убадалары кандай аткарылып жатканын айтып, уланта берсек да болот. Андан көрө анын отурумда сүйлөгөн сөздөрүн угуп көрүш керек. Айрыкча белгилей кетчү маселе республиканын коопсуздугу үчүн эгемендүүлүктөгү 30 жыл ичинде өлкөбүз аскердикти учак, учкучсуз учуучу аппараттарды биринчи жолу сатып алды. Ошондой эле офицерлердин алган акчалары да дээрлик 2 эсеге өстү. Мамлекетибизде 30 жыл бою турмуштун бардык тармактарында жана жарандардын ишмердүүлүгүндө көйгөйлөр топтолуп, чаташып калган эле. Жөнөкөй эл менен болгон маектер учурларында кыргыз бийлигинин дарегине берилген түрдүү бааларды угуп келчүбүз. Азыркы маалда бардыгы жакшы жакка өзгөрөт деген ойлор басымдуу болуп жатканы талашсыз. Бул үмүттөрдү биз 1990-жылдары жоготуп алдык эле. Эми мынтип кайра жанданып келүүдө. Бактыгүл Иманбек кызы: силер тажаган жоксуңарбы? Мен тажадым. Кудайдын куттуу күнү ызы чуу. Реформа. Садыр Жапаровду президент шайлап жатканда системаны түп тамырынан алмаштыр деген талапты ким койду эле? Эл койгон, биз койгонбуз. Эмне система өзүнөн өзү алмашып калат беле? Реформа деген кнопканы басып койсо эле реформа болуп калмак беле? Түштүк Корея реформасы менен Сингапур реформасы эмнеси менен айырмаланган билесиңерби? Түштүк Корея эли президентине жардам берген, тытынып иштешкен. Президент кандай гана чечим кабыл албасын колдоп гана турушкан. Ал тургай тышкы карыздан тезинен кутулалы деп эли демилге көтөрүп чыгып, ар бир жаран үйүндөгү болгон баалуу зер буюмдарын мамлекетке өткөрүп беришкен. Аз айлыкка чыдап иштеп беришкен. Ар бир инвесторду меймандостук менен кабыл алып, алар ачкан ишкана, заводдорунда кың дебей гана кубанып иштешкен. Жыйынтыгында дүйнө жүзү боюнча экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Сингапур. Эли бизге окшоп 90га бөлүнгөн, чатак, тил укпаган, малы менен толкуп турган, митингден митинг уюштуруп, Ли Куан Юнун айласын алты кетиришкен. Аларды го түшүнсө болот. Көптөгөн улуттар жашаган, ар кошкон бир кошкон курама эл экен. А бизге эмне жок? Ошондо Сингапурдун ажосу реформа өнүгүү жолуна түшүүгө, элинен жардам жоктугуна көзү жеткен соң көнбөгөндөрүн балак менен башкача жазалап, камап, атып, асып жатып реформа жасаган. Жыйынтыгында өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Бишчи. Бизге президент Садыр Жапаров кандай ыкма колдонуп жатат? Эч кандай. Болгону эмне чечим чыгарсам да тынч отуруп, ишенип, колдоп гана бергиле деп суранган. Же бизден алтын сурадыбы? Же бирибиздин башыбызды алып, бирибизге бала курдубу? Эмне жакпай жатат? Ооба, реформа деген ыңгайсыздык. Бир мамлекет турмак, бир адамдын жашоосунда өзгөрүү болсо стресс жаратат. Буга чейин да жазгам. Эски пост. Реформа деген эмне? Реформа керек деген өзүбүз. Реформа мыйзам алмашуу, системанын алмашуусу. Бизге бири
бири тааныш эмес саясат. 30 жылдан бери чечилбеген маселелерди чечүү, берки бийликтер элден коркуп ачыктай албаган көйгөйлөрдү ачыктоо. Буга чейин көмүскөдө көмүлүп жаткан көйгөйлөрдү көтөрүп чыгуу. Реформа бул толугу менен системанын алмашуусу. Зона комфорта деген табияттын мыйзамы бар. Өлкө үчүн гана эмес. Бир жалгыз адам үчүн дагы көпчүлүк учурда жаман болсо дагы ошол өзүнүн көнүп алган зона комфортасынан чыгуусу бул ыңгайсыздыкты жаратат, нааразычылыктар жаралат. Өлкөдө бийлик алмашты, мыйзам алмашты, система алмашууда, саясатчылардын иш алып баруу жолдору алмашууда, структуралар алмашууда. Андыктан оңой эмес. Реформа бул ыңгайсыздыкты жараткан зона комфортадан чыгуу. Реформага чыдаган өлкө чыдайт. Реформага чыдаган эл чыдайт. Реформаны кааласаң жаратып жаткан ыңгайсыздыгына, бири жакса бири жакпаган өзгөрүүлөрүнө чыдоо керек. Дайыны жок кызылдай бериштин азыр кажети жок деп соц тармактын активдүү колдонуучусу, жарандык активист Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook соц тармагына жазып чыкты. Өзбекстан 2021 жылы жез сатуудан 2,5 миллиард доллар тапты. Өзбекстан быйыл 148,5 миң тонна жез сатып, 2,5 миллиард доллар пайда тапты. Бул тууралуу Алмалык тоо металлургиялык комбинатынын билдирүүсүндө айтылат. Ишкана 2029 жылга карата Йошлик бир кенин иштетүү менен жез өндүрүшүн 400 тоннага жеткирүүгө ниеттенип жатат. Эгер мындай болсо, аны сатуудан 7-8 миллиард доллар түшөт деп болжолдонууда. Мындан тышкары, Йошлик бир кенин иштетүүдө жезден сырткары 50 тонна алтын жана 270 тонна күмүш өндүрүлөт. Комбинат 2030 жылга карата жезге болгон дүйнөлүк суроо талап 40% жогорулай турганын билдирүүдө. Отчетко ылайык, Өзбекстан жездин 60-70%-ын чет өлкөлөргө сырьё түрүндө сатып жатат. Быйыл июлдун аягында өлкө президенти Шавкат Мирзиёев Алмалык тоо металлургиялык комбинатындагы 3-чү байытуучу фабриканын курулушун баштап, пайдубалына капсула салган. Расмий түрдө комплекс 2024 жылы ишке берилип, жалпысынан 6 миң жумушчу орун түзүлөт деп күтүлүүдө. 4,894 миллиард долларга бааланып жаткан 3-чү жез байытуучу фабриканын кубаттуулугу 60 миллион тонна жез молибден кенин түзөт. Чегарадагы кырдаалды туруктуу кармоо максатында Кыргызстандын Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев менен Тажикстандын Исфара районунун төрагасы Бахавадин Баходорзада жолукту. Бул тууралуу Азаттык радиосу билдирди. Жолугушууда эки тараптын милиция кызматкерлери буга чейинки окуяларды биргелешип иликтөө, чагымчылдык аракеттерди алдын алуу үчүн чараларды көрүү боюнча макулдашканы кабарланды. Албетте, чегарада жакын күндөрү болуп өткөн окуяларды талкуулап, жолдо бараткан автоунааларга таш аткандарды биргелешип иликтөөнү макулдаштык. Айрыкча майрамдын алдында кандайдыр бир абалды корчотуу үчүн терс көрүнүштөр болуп кетпесин деп алдын алуу тууралуу сүйлөштүк. Ал үчүн эки райондун милиция кызматкерлери чогуу аракеттене турган болду, деди Жоробаев.